Салтанат Ашырбаева 2 жылдан бери өпкөсүнүн 78% иштебей, атайы аппараттын жардамы менен дем алып келет. Бул илдетке ал Россия өлкөсүндө иштеп жүрүп кабылган. Өмүрүн сактап калуу үчүн тез арада өпкөсүн алмаштыруу керек. 1 жылга жакын убакыттан бери Индия мамлекетинде дарыланып, каражат маселесинен улам операция жасалбай жатат. Анын жакындары кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайт. Ошо ковидке илинип калды окшойт. Ошондон бери эле ошо өпкө ооруш менен кыйналып келатат. Бизге деле айтпай эле келиптир. Кийин күчөп калгандан анан Кыргызстанга келип лечение алайын дегенде бияктан деле күчү жетпей коюшту. Анан аракет кылып атышты. Улам эле донор таба алабы десек, табылган донордун так болуп калат. Бирөөндө суу болуп калат. Туура болбой калып атты да. Анан кызым да аябай чарчады. Жалгыз бой эненин Индия өлкөсүндө жасала турган операциясы 95 000 АКШ долларын түзүүдө. Дарыгерлер айтылган сумма чогулганда гана операция жасаларын билдиришкен. Индиядагы врачтар айтты, что 70 эмес 100% толук бергилет, 100% биз больницага которгула дегенден кийин азыр ошо шашылыш болгондуктан ошол дагы караштырып атабыз. Эми дагы 25 000 доллар жетпей аткат да. Срочно чогултуш керек болуп, силерге кайрылганга аргасыз болуп отурабыз. Ушу кызыбыздын өмүрүн алып калганга чоң салым керек болуп атат. Силерден көптөн көп суранарбыз. Салымыңарды кошуп койгулачы ушу кызыбызга. Бир өмүрдү сактап калуу үчүн сооп иш жасап жардам берүүнү каалаган жарандар төмөндөгү эсеп номерлерге каражат которушса болот.